Биз бир жакынкы бир 2-3-4 жуманын ичинде ушул жолду шагыл жол кылып болсо дагы асфальт чыкканга чейин ачып коебуз деп пландап жатабыз. Өткөн азыр тирөөчү подпоркаларын дагы бир жуманын ичинде толук күтөбүз. Кудай буйруса бул жумуштар бүткөндөн кийин биз мостовой плиталарды монтажын баштайбыз. Азыр бул курулуш объект Ош шаарына буга чейинки жападан жалгыз шаарга кирүүчү жол болгон Сакбек Монуй көчөсү менен Аскар Шакиров, Алимжанов көчөлөрүнүн кесилиши. Бул жолдогу курулуш өткөн жылы башталган. Бул жерде азыркы мезгилде негизинен 2 деңгээлдүү жолдун курулушу жүрүп жатат көпүрөсү менен. Буга чейин бул шаарга кирүүчү жолдор 2 полосадан 4 полоса болсо, буйруса бул долбоор аяктагандан кийин жалпысынан 8 полосалуу жол болуп калат. Тоннель аркылуу кирүүчү жол 2ден 4 полоса, ал эми ушул биздин тоннель көпүрөнүн эки жагындагы Аскар Шакиров тарапта дагы, Алимжанов тарапта дагы 2ден полоса болот. Бул жолдун оң тарабында Юрфа тарапка атайын шаарга кирип чыгуучу жаңыдан 2 полосалуу жолду жасап бүтүп, андан кийин гана негизги Монуй жолду жапканга туура келди. Азыркы мезгилде жалпы бул проекттин узундугу 700 метрдей болот. Ол туннель сыяктуу подпорный стеналардын узундугу 290 метр, 300 метрге жакын. Учурда бул проектке тиешелүү жер астындагы бүт коммуникациялар, водопровод, канализация, электролиниялар, ГТС линиялары баардыгы жылып жаңы местасына которулуп жылып бүткөн. Азыр тирөөчү подпоркаларын дагы бир жуманын ичинде толук күтөбүз. Кудай буйруса бул жумуштар бүткөндөн кийин биз мостовой плиталарды монтажын баштайбыз. Ушул жолго тиешелүү жалпысынан 20дан ашык жеке менчик объектилердин ээлери менен сүйлөшүп, аларды бузганга туура келди. Ал дагы мындай бат эле ишке ашуучу процедура эмес. Бул дагы өз учурунда бир аз баягы биздин эмелерге тосқоолдук болот. Эң башкысы биз бир жакынкы бир 2-3-4 жуманын ичинде ушул жолду шагыл жол кылып болсо дагы асфальт чыкканга чейин ачып коебуз деп пландап жатабыз. Ошого азыркы мезгилде 50-ге жакын куруучулар, тиешелүү техникалардын баардыгы иштеп жатат. Бул жол бүткөндөн кийин бир эле шаарга кирүүчү эмес, шаардан чыгуучу дагы унаалардын жол тыгынын чечет. Бюджетине бул жалпы бул долбоор жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланып жатат. Акча каражатынан эч кандай көйгөй жок. Куручу компаниянын аткарган жумушу боюнча биз акча каражатын төлөп жатабыз. Бул жерде бул проектте негизинен ушул жол адамдардын коопсуздугу, жол тыгын жаратуучу жагдайлардын бири бул жол адамдардын өтүүсү да болуп атпайбы? Бул маселе дагы эске алынган. Мына Масалиев көчөсүнөн келип, мына Аскар Шакиров аркылуу областтык больницага өтүүчү адамдар үчүн атайын узундугу 18 метр, бийиктиги 3 метр болгон жер астынан өтүүчү өтмөк да каралган. Бул дагы өз кезегинде адамдар үчүн коопсуздугу, экинчиден унаалардын тыгын жаратпачу жагдайлардын бири болуп эсептелет. Ал эми аркы көчөгө, аркы Алимжанов көчөсүндө жер астында коммуникациялар аябай көп болуп, башка жакка жылдыруу жагы жер жок болгондо байланыштуу аныкы Азия тараптан атайын тротуар менен пешоход менен өтүшөт. Бул жерде мына жалпы туннелдин узундугу 290 метр. Ал эми мына Аскар Шакиров аркылуу Алимжанов көчөсү аркылуу Аскар Шакировго өтүүчү унаалар үчүн азыр 54 метрлик атайын көпүрө болот. Ушул туннелдин үстүндө азыр биз көпүрөнүн баардык подпорный стеналарын жасап бүттүк. 1-2 күндө ушул монтаж иштерин баштайбыз. Бул жерде көпүрөнүн үстүндө атайын круговой болот. Круговой аркылуу Алимжановдон бул жака, Аскар Шакировдон аркы тарапка өтүүчү атайын круговой жана көпүрө ошонун үстүнөн унаалар өтүп кете беришет.